Москва шаарынан Казакстанга ишенимдүү кирди чыкты кызматы өз ишин баштады. Биз күн сайын саат 17:00дөн жөнөп кетебиз. Жолго чыгаардын алдында документиңиз кара тизмеде бар жогун текшерип, баарын тактап анан жолго чыгабыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар сизди жолдо чарчатпайт, эсен-аман алып барып келет. Унааларыбыз таза жана ыңгайлуу. Биздин дарек метро Волгоградский. Байланыш номер 8926 797 6724. 24 саат бою байланыштабыз. Рахмон Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилгенин башыктады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон электр энергиясына чектөө киргизилгенин тастыктады. Сентябрдын этегинен бери өлкөнүн ар кайсыл жериндеги тургундар мал менен электр жарыгы өчүрүлгөнүнө нааразычылыгын айтып келишкени менен өлкөнүн энергия холдинги чектөөлөр киргизилгенин моюнга алган эмес. Дүйшөмбү күнү Нурек шаарында сүйлөгөн кезде Рахмон учурда көптөгөн өлкөлөр энергетикалык кризиске чалдыкканын, өнүккөн мамлекеттерде энергияны чектөөгө аргасыз экенин билдирди. Президент уюмдар менен мекемелерди ар бир үй бүлөнү күзгү кышкы сезондо электр энергияны үнөмдөөгө чакырды. Рахмон Нурекке гидроэлектростанциянын биринчи агрегатын ишке киргизүү үчүн барган. Тажикстанда 20 жылдан бери октябрдан апрелдин ортосуна чейин электр энергиясы чектелип, 2017 жылы ал өнүккө токтогон. Бийлик аны чакан ГЭСтер менен жептердин курулушу менен түшүндүргөн, бирок электр жарыгы үзүл-кесил берилген учурлар көп. Катардагы тажикстандыктар өлкө дегенде өз калкын электр энергиясы менен камсыз кылып, андан кийин гана Ауганстан жана Өзбекстанга сатуу. $7 миллионунчу кыргызстандык 16 жылдан кийин 11,5 миллион сом алат. Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны 16 жашка чыкканда 1 миллион сом эмес, 11,5 миллион сом алат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзил Байсалов билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Байсалов 19 октябрда төрөлгөн Ымыркайдын үй бүлөсүнөн кабар алды. Жакшылык жана апасы бүгүн төрөт үйүнөн чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары аталган бүлөгө депозиттик эсеп ачуу үчүн 1 миллион сомдун сертификатын тапшырган. Анын айтымында жакшылык 16 жылдан кийин 11,5 миллион алып калат деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары анын ата-энесине 200 миң сомдон сертификаты тапшырылган. Ошондой эле Бишкек жана башка аймакта 7 миллионунчу жаран менен бир убакта төрөлгөн 7 бөбөктүн ата-энесине да 200 миң сомдон. Массалык кармоо. Сот 21 саясатчы жана активистти тергөө абагына киргизди. Бишкекте кармалган 22 саясатчы жана жарандык активисттердин баш коргоо чарасы тандалды. Алардын бөгөт чарасы 1 май райондук сотунда 24-25 октябрь күндөрү каралган. Натыйжада сот кармалган жарандардын 20-сын Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизүү чечими кабыл алынды. Алар Азимбек Бекназаров, Айся Сасыкбаева, Айданбек Акматов, Чыңгыз Капаров, Айбек Бузурманкулов, Равшан Жээнбеков, Али Шабдан, Талайбек Мадеминов, Перизат Суранова, Эрлан Бекчороев, Улукбек Маматаев, Гүлнара Чурабаева, Кубанычбек Кадыров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Нурлан Асанбаев, Бек Турасанов, Клара Соронкулова, Рита Карасартова, Жеңиш Мулдыкматов, Атай Бешенбек. Ал эми жогорку кеңештин экс-депутаты октябрь окуясы учурунда бир аз убакыт спикер болгон Канат Исаев 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Талант Ишалиев болсо ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Белгилей кетсек, 23 октябрда милиция бир катар саясатчы жарандык активисттердин үйлөрүн массалык түрдө тинтөөгө алып, өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу боюнча кылмыш иши ачылганын билдирди. Кармалгандар Кемпир Ават суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы позициясын билдирип келишкен. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров үн катып, жарандык коомдук өкүлдөрү менен сүйлөшүү натыйжа бербегенин айткан. Булак Спутник KG.
Кыргызстандын мамлекеттик айыл банкы Орусиянын мир төлөм системасынын карталарын тейлөөнү токтотту. Бул тууралуу аталган банктын расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык айыл банк Орусиянын мир төлөм карталарын тейлөөнү бүгүн 25 октябрдан баштап токтотту. Буга техникалык көйгөйлөр себеп болгон. Буга чейин Кыргызстандын 5 коммерциялык банкы мир карталарын тейлөөнү токтоткону белгилүү болгон. Ошентип айыл банк Орусиянын төлөм системасынын карталарын тейлөөнү токтоткон биринчи толук мамлекеттик банк болуп калды. Акцияларынын 100% мамлекетке таандык. Булак Супер KG. Жакшылык менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине 200 000 сомдон берилет. 7 миллионончо кыргызстандык менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине да 200 000 сомдон берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстандын 7 миллионончу жараны Баткен облусунун Кызыл Кая шаарында 19 октябрда жарга келген. Ал салмагы 3 килограмм 900 грамм, бою 54 сантиметр болуп төрөлгөн. Ымыркайга Жакшылык деген ысымды өлкө башчы Садыр Жапаров ыйгарган. Наристенин депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулган. Анын эсебинен 7 миллионончу жаран 16 жашка чыкканча 11,5 миллион сомго жакын суммадагы каражат топтоолору маалымдалды. Мындан тышкары Наристенин ата-энеси 200 000 сомдук сертификат алат. Ошондой эле өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек шаарынан 7 миллионончо кыргызстандык менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине да 200 000 сомдон берилет. Балдардын ата-энелерине көрсөтүлгөн суммага сертификат жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан берилери кошумчаланды. Булак Супер KG.